Саламатсыңар балдар. Биз сиздер менен азыр кыргыз тили сабагын өтөбүз. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз сынатооч. Сабагыбыздын максаты сынатооч жөнүндө билесиңер бүгүнкү сабактан. Сынатоочтун морфологиялык белгилерине, синтаксистик кызматынан, лексикалык маанисинен кеңири түшүнүк аласыңар. Теориялык билимдериңерди жазуу жана сүйлөө ишмердүүлүгүндө пайдаланасыңар. Өз алдынча иштейсиңер. Балдар, силер бүгүнкү сабактан сынатооч жөнүндө билсеңер, сынатоочтун морфологиялык белгилерин билип, мисал келтирип сүйлөм түзө алсаңар, сынатоочтун сүйлөм ичиндеги синтаксистик кызматын аныктай алсаңар, алган билимиңерди жазуу жана сүйлөө эречинде колдоно алсаңар, анда силер бүгүн жакшы бааларга ээ болосуңар деп ойлойм. Андан сырткары балдар, кластерлерди түзөбүз, көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биздин айланабызда көптөгөн заттар курчап турат. Мына ошол заттардын өңү түсүн, формасын, даамын ар кандай сыпаттап берүүчү сөздөр сынатоочтор деп аталат. Сынатоочтор кандай деген суроого жооп берет. Анда эмесе сүрөттөргө көңүл бөлөбүз. Биз бул сүрөттөн сулуу кыздарды көрүп турабыз. Бул кыздардын биринин көйнөгү көк түстө, биринин көйнөгү кызыл түстө. Ал эми бул сүрөттө узун бойлуу жана кыска бойлуу адамдарды көрүп турабыз. Балдар, сүрөткө карап өзүңөр сүйлөм түзүп, дептериңерге жазып отурсаңар болот. Биз геометрия сабагынан көптөгөн фигуралар жөнүндө окуйбуз. Биздин кезектеги сүрөтүбүздө 4 бурчтуу жана 3 бурчтуу геометриялык фигуралар турат. Алардын 4 бурчтуу фигурасы көк түстө, 3 бурчтуу фигурасы ак түстө. Бул сүйлөмдөрдү дептерибизге жазып, сынатооч сөздөрдүн астын сызып коебуз. Кезектеги сүрөттө тартиптүү бала жана тартипсиз баланын сүрөтү көрүнүп турат. Анда эмесе сүйлөм түзөбүз. Биздин класста тартипсиз балдар жок. Бул сүйлөмдү дагы дептерибизге жазып, сынатооч сөздөрдүн астын сызып коебуз. Кезектеги сүрөттө жакшы бала жана жаман бала жөнүндө сүрөт турат. Сүрөттү катыштырып, сүйлөм түзөбүз. Жакшы бала жакшы окуйт. Жаман бала ар дайым бирөөлөрдүн ачуусуна тийип, тентектик кылып жүрөт. Бул сүйлөмдөрдү дагы дептерибизге жазып, кандай деген суроо аркылуу сынатооч сөздөрдү таап, алдын сызып коебуз. Бул жерде чоң жана кичине үйдүн сүрөттөрү турат. Мен чоң үйдө жашагым келет. Бул сүйлөмдө чоң деген сынатоочтун астын сызып коебуз. Сүрөттөргө карап, сынатооч боюнча жакшы маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе сынатоочтун морфологиялык белгисине токтолуп өтсөк. Сынатоочтор даражалар боюнча өзгөрөт. Башкача айтканда, заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт. Сынатооч сөздөр жөндөөлбөйт, жакталбайт, таандык мүчөлөр жана көптүк санда өзгөрбөйт. Бул белгилери менен заттанганда гана өзгөрөт. Ал эми синтаксистик белгисин айтсак, сынатоочтор сүйлөмдө аныктооч жана баяндоочтун милдетин аткарышат. Мисалы, биз азыр түзгөн жакшы бала жакшы окуйт деген сүйлөмдө жакшы бала деген сөз айкашындагы жакшы деген сөз аныктоочтун милдетин аткарса, жакшы окуйт деген сөз айкашындагы жакшы деген сынатоочубуз бышыктоочтун милдетин аткарат. Балдар, чарчаган жоксуңарбы? Анда баарыбыз чогуу биргеликте эс алып алабыз.
Көптүкөндү аралап көрүп калдым мамалап, капа болгон көздөрү карап турду жалдырап, капа болгон көздөрү карап турду жалдырап. Жөрдөр агай мамалап үйгө алып барайын, жама кайтып бырырдап эркелетип багайын, жама кайтып бырырдап эркелетип багайын. Мамалап мамалап ырда берем сага, күлүп койчу мамалап, сага күлгүн жарашат, олгутуң орутпай эркелеп өс мамалап, олгутуң орутпай эркелеп өс мамалап. Анда эмесе балдар, жакшы эс алып алдык деп ойлойм. Келгиле анда баарыбыз чогуу сынатооч сөздөрдөн кластер түзөбүз. Сынатооч кайсыл суроого жооп берет экен? Туура айтасыңар. Кандай деген суроого жооп берет. Анда баштадык. Кандай? Чоң. Кандай? Сулуу. Кандай? Бийик. Кандай? Көп. Балдар, ушул сүйлөмдөрдүн ар бирине сүйлөм түзгөнгө дагы аракет кылабыз. Мисалы, менин жакын досторум аябай көп. Кийинки, кандай? Март. Март дегенди биз сынатооч сөздө билишибиз керек. Менин атам аябай март киши. Бул берешен деген сөздүн синоними. Кандай адам? Жалкоо адам. Менин досторумдун арасында жалкоо балдар жок деп сүйлөм түзсөк болот. Менин досторум баары ак көңүл, март, берешен деп түзсөк болот экен. Кийинки тар деген сөзгө мисал келтирсек, менин бөлмөм өтө эле тар. Балдар, анда баарыбыз чогуу 432 көнүгүүнү иштейбиз. Көнүгүүдө берилген тапшырманы окуйбуз. Окугула, кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү көчүргүлө. Ал сөздөр заттын кандай белгисин билдиргенин айтып бергиле дептир. Бизге бул жерде 5 саптан турган Райкан Шүкүрбековдун ыры берилиптир. Анда чогуу окуйбуз. Адырлуу тоонун ары жагында, ала тоонун бери жагында, калың чийдин арасында, кең сары чүй талаасында бир узун кулак коём болгон. Анда эмесе ушул ырдан сынатооч сөздөрдү кандай деген суроо берүү аркылуу чогуу табабыз. Жазып бүткөн болсоңор балдар, 433 көнүгүүгө көңүл бөлөбүз. Көнүгүүдөгү берилген тапшырманы окуйм. Төмөнкү заттардын сын сыпатын көрсөткөн сөздөрдү таап, жазгыла. Биринчи сөз токой. Токой деген сөздү сыпаттап жазабыз. Токой кандай? Калың токой. Түн токой. Бак дарактуу токой. Жашыл токой. Жаңгактуу токой. Жана башка дагы ушинтип толтурабыз. Балдар, булардын ар бири кластер түрүндө жазсаңар дагы болот. Андан кийинки сөздөр үй, бычак, шакек, туз, топ, кой, мончо, кино, таш, китеп, гүл, мал, кагаз жана башкалар. Мына ушул сөздөрдүн ар бирин сыпаттап жазганга аракет кылабыз. Балдар, бүгүнкү сабакка аябай активдүү катыштыңар деп ойлойм. Жана сынатооч жөнүндө көптөгөн жакшы нерселерди алдыңар. Анда эмесе бүгүн сабагыбызды аяктайбыз. Жакшы, активдүү катышкан балдардын баарына ыраазычылык билдирем. Анда эмесе үйгө тапшырма 435 көнүгүү берилген тапшырманы окуймун. Сүйлөмдөрдү окуп, кандай деген суроо коюу аркылуу сынатоочторду тапкыла. Көчүрүп жазып, сүйлөмдөгү синтаксистик кызматын аныктагыла, маанисин түшүндүргүлө.
Анда биринчи сүйлөмдү окуп койсом. Жакшы уул элине баш болот, жаман уул элине кас болот. Мына ушул сүйлөмдөгү кандай деген суроого жооп берген сынатоштордун синтаксистик кызматын аныктап, дептерге көчүрүп, астын сызып келесиңер. Анда эмесе балдар, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.